кутман күнүңүздөр менен, урматтуу Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ала Тоо аянтынан жеринен түз алып көрсөтүп жатабыз. Мына ушул Борбордук аянтта бүгүн эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өтөт. Ага азыр шаар тургундары, мына ошол маданият кызматкерлери, саясатчылар жана ошондой эле министрлер келип чогулуп жаткан чагы. Биз азыр мына ушул аянтка келген меймандардан интервью алабыз. Андыктан биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Бул жакта азыр бизге комментарий жазып атышат, канчада башталат деп. Салтанаттуу иш-чара 10:00 баштала тургандыгы кабарланды. Андыктан биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Биз мына ушул Ала Тоо аянтынан жеринен түз алып көрсөтөбүз. Иш-чарага мурдагы министрлер жана ошондой эле саясатчылар, азыркы жогорку кеңештин депутаттары жана башка меймандар атайы чакырылганын көрүүгө болот. Азыр бул жака мынакей атайы парадка катышуу үчүн аскер кызматкерлери дагы атайы келип тизиле баштады. Биз азыр келген меймандардан дагы интервью алабыз. Агай, уруксат болсо биз интервью алып алсак болобу? Сизден ушул келиңиз агай. Ушул ордуңуздан эле отура бериңиз. Түз эфирде кетип жатат. Азыр бул жака эгер мүмкүн болсо уруксатпы? Агай, сизден интервью алсак болобу? Вот. Келиңиз агай, анда сизден алалы интервью. Бул жака азыр Суроо бергиле, сурооңуздан жок. Агай, анда ушул ордуңуздан эле бүгүн эгемендүүлүк майрамы менен жалпы ошо кыргызстандыктарды куттуктап кетсеңиздер болот. Ошо куттуктоо сөзү үчүн эле келдик эле. Эми Кыргызстан элин чоң майрам менен куттуктайбыз. Баарына чын ден соолук, uzun өмүр каалайбыз. Иштерине ийгилик, Кыргызстанда тынчтык болсун, эч ким оорубасын. Бале пандемия батыраак өтүп кетсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык юбилейине байланыштуу Бишкектеги Борбордук Ала Тоо аянтында аскердик парад өтөт. Мынакей азыр ошол аскердик парадка даярдануу башталды. Белгилей кетсек, парад 10:00 баштала тургандыгы кабарланды. Түзүлгөн план сценарийге ылайык мамлекет башчы кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайт. Азыр Борбордук аянтка атайы аскердик парадка катышуу үчүн жоокерлер мына катары менен келе жатат. Биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Борбордук аянтка мынакей шаар тургундары жана ошондой эле атайы меймандар чакырылган.
медиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бизге жаңы кошулган социалдык тармактагы көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы баса белгилеп өткүбүз келет. Бүгүн 31-августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган иш-чара, салтанаттуу иш-чара башталганы турат. Ага мынакей борбордук аянтка атайы меймандар дагы чакырылганын көрүүгө болот. Биз азыр жеринен түз алып көрсөтөбүз. Социалдык тармактагы көрүүчүлөрдү жакындатып тартуубузду өтүнүп жатышат. Биз аракет кылабыз. Өзүңүздөргө болгондой, мурдагы президент, экс-президент Роза Отунбаева дагы азыр аппаратка келип өзүнүн ордун алганы турат. Саламатсыздарбы, урматтуу Говорит ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү. Бизге жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн дагы эсиңиздерге салып өткүбүз келет. Бүгүн 31-августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык юбилейине байланыштуу Бишкектеги борбордук аянтта аскердик парад өтөт. Түзүлгөн план сценарийге ылайык мамлекет башчы кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайт. Ага байланыштуу борбор калаага атайын мына ушул парадты көрүүгө шаар тургундары жана ошондой эле меймандар, саясатчылар, депутаттар жана башка дагы меймандар чакырылганын көрүүгө болот. Азыр парад болжол менен саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Андыктан биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Биз ушул жеринен алып көрсөтөбүз. Азыр мына ушул аскердик парадка даярдыктар алдын ала жүрүп жатат. Азыр биз дагы интервью алганга аракет кылабыз. Бул жакта ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган куттуктоолорду сүйлөп жатышат. Егемендик майрамыбызда биздин мамлекетибиз мындан да бай. 9:45-те, пожалуйста, те, которые кыздар, баарыбызга суранган. Нет, девушки, вы перед нами не становитесь. Вон туда идите, У меня прямой эфир, девушка. Азыр биз бул жактан тартууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Себеп дегенде ортодогу аянтка чыгарууга уруксат бербей жатат. Андыктан биз азыр сыртынан тартып турганга аракет кылабыз. Андан кийин анан маектерди алабыз.
Азыр эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган иш-чарага мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков дагы келип кошулуп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык юбилейине байланыштуу Бишкектеги Борбордук Ала-Тоо аянтында аскердик парад өтөт. Сыналуу өттөрдөн кийин мамлекет башчы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайт. Азыр бир канча мүнөттөрдөн кийин Ала-Тоо аянтына келери күтүлүүдө. Азыр болсо ушул парадка катышуу үчүн атай аскер кызматкерлери даярдыктарды көрүп жатышат.
биз жеринен түз алып көрсөтөбүз, андыктан биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Коллеги, жыл алсаңыздар, бұл жақта интернетте көрбей Вот қалды. сейчас Дай, линияға тұрып, придет, вы остаете здесь фиксированно. Туда двигаться нельзя. А мы же потом пойдем снимать. Поэтому будьте добры, тогда туда пройдите. Ехать туда нельзя. Дай мне знак, дай мне знак. Я только чувствую. Куда? Сзади, только сзади. Только сзади. В обход. Да, лучше так. А то я драчунька, я сразу драться пойду. Ничего страшного. Надо стабилизатор купить, да? Или вот такие же есть? Давайте вот. Бордюр станьте, то же самое будет. Не выходить за бордюр.
урматтуу Говори ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн Ала ТВ аянтында ушул Кыргызстандын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өткөнү турат. Салтанаттуу парадка Коргоо министрлигинин, УКМКнын, Ички иштер министрлигинин жана ошондой эле ИИМ академиясынын өздүк курамынын аскер кызматкерлери, милиция кызматкерлери дагы тартылганын көрүүгө болот. Жалпысынан күч түзүмдөрүнүн 2000дей өкүл аскер кызматкерлери мына ушул бүгүнкү аскердик парадка катышат. Саналуу мүнөттөрдөн кийин мамлекет башчы Садыр Жапаров келип, мына ушул кыргызстандыктарды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктоо алдында турат. Андыктан биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Биз ушул аскердик парадты жеринен түз алып көрсөтөбүз. Мындан тышкары аянттан зооттолгон танка, БТР жана башка аскер техникалары дагы көрсөтүлөт. Аскердик парадка Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев жетекчилик кылып, аны куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы өлкө президенти Садыр Жапаров дагы кабыл ала тургандыгы буга чейин ошол эгемендүүлүк майрамынын программасында айтылган болчу. Мындан тышкары салтанаттуу иш-чарага эмгекчилдердин, маданияттын жана искусствонун мыктыларынын жана ошондой эле спорт ардагерлери, атактуу спорт чеберлеринин дагы парады менен коштолот. Бул иш-чара саат 10:00 баштала тургандыгы маалымдалган. Андыктан азыр саналуу мүнөттөрдөн кийин мамлекет башчы Садыр Жапаров аянтка келүүсү күтүлүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр мамлекет башчы Садыр Жапаров аянтка келди. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич.
Урматтуу Говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн Борбордук аянтта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган аскердик парад өтүп жатат. Салтанаттуу парадка Коргоо министрлигинин, УКМКнын, Чек ара кызматынын, Улуттук гвардиянын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Ички иштер министрлигинин академиясынын өздүк курамынын аскер кызматкерлери, милиция кызматкерлери тартылган. Жалпысынан күч түзүмдөрүнүн 2000 өкүлү аскер кызматкерлери мына ушул парадка катышып жатат. Республикасының
Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калайык калкым. Ыйык ала тоосунан алыста, чет өлкөлөрдө жашап жаткан бир боор агайындарым. Элимдин бүгүнкү салтанатына катышып, кубанычына күбө болуп жаткан урматтуу коноктор. Бүгүн улуу тарыхый датанын, кыргыз мамлекетинин көз каранды эместигинин 30 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Мындан 30 кылым илгери эле тарых барактарында аты алгач аталган байыркы кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү өткөн кылымдын этегинде тагдырдын буйругу менен жазмыштын куттуу тартуусу катары кайтадан колубузга тийди. 30 кылым ичинде элибиз нечен жолу эгемендүүлүгүн жоготуп, нечен жолу кайра калыбына келген, нечен жолу эл катары ың-жыңсыз жоголуп кете жаздап, нечен жолу кайра тирилген. Тарыхта татаал тагдырга туш болуп, жок болуп кеткен улуттар, мамлекеттер көп болгон. Ошондой элдердин катарын толуктап калбаганыбыз үчүн жаратканга 1000 мертебе шүгүрчүлүк. 1991 жылы коммунисттик жана советтик парламент Кыргыз СССРинин жогорку кеңешин элибиздин келечек муундардын алдында өлчөөсү жок кызмат өтөй кеткендигин, тарыхый улуу кадам жасагандыгын моюнга алууга жана айта жүрүүгө милдеттүүбүз. Легендарлуу парламент деген атак күткөн ал парламент Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алып, республикабыздын эгемендүүлүгүн жана суверендүүлүгүн жарыялаган. Ага уда Кыргыз мамлекетинин негизги атрибуттары туу, герб, гимн кабыл алынган. Тарыхыбыздын жаңы барагы ошентип ачылган. Бүгүнкү улуу тарыхый датаны байтак калаабыздын толтосу касиеттүү Ала Тоо аянтында белгилеп жатып, эгемендүүлүктүн калыбына келишине чейинки узак жана татаал жолду чапкан улуу ата бабаларыбыздын эрдиги менен эмгегин да эскербей кетүү мүмкүн эмес. Элибиздин байыртадан калыптанган, жалпылаштырып айтып, идеологиялык доктринага айланган түшүнүгүндө айкөл манас атабыз чачылганды жыйып, үзүлгөндү улап олтуруп, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз элинин башын кошуп журт түзгөн экен. Кыргыз атагын жер бетинен өчүрбөй, улуу осуятты улагандардын сап башында эзелки доорлордо Барсбек Каган жана анын санаалаштары, берилегенде Мухаммед Кыргыз жана анын мүдөөлөштөрү тургандыгын сыймыктануу менен эскерип, рухтарына таазим этебиз. Курманбек, Ер Табылды, Ер Солтоной сындуу бабаларыбыздын мууну, эл журттун эркиндиги үчүн башын сайып, Ала Тоону душмандарга бастырбай, эл четинде, жоо бетинде болуп келишкенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Көөдөндү сыймыкка толтуруп, жүрөктү толкуткан ушул мүнөттөрдө колдон намыс кеткенче, канжыгадан баш кетсин деген принцип менен жашап өтүшкөн ер жүрөк жана акылман бабаларыбызды эстеп, анын ичинде Ормонхан, Атаке Баатыр, Эсенгул Баатыр, Жайыл Баатыр, Атантай, Тайлак Баатырлар, Алымбек Татка, Байтик Баатыр сындуу бабаларыбыздын атап өтүүнү эп көрүп турамын. Бүгүнкү эгемендүүлүк кайсы бир даражада 20-кылымда мамлекеттүүлүктү түптөгөн Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов сыяктуу аталарыбыздын көсөм саясатынын дагы үзүрү. Улут катары Торолуу жолубузда Исхак Разаковдун, Турдакун Усубалиевдин жана башкалардын кошкон салымы да зор. Кадырлуу калкым, бүгүнкү улуу тарыхый датаны белгилөө учурунда өткөнгө кылчая көз чаптырганыбызда, оболу суверендүүлүктү тандап алган Кыргызстан эгемендик мезгил ичинде эмнеге жетишти деген суроонун өзүнөн өзү берилери бышык. Так кесе айтайын. Көз каранды эместиктин жарыялагандан тартып, Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Ошондон тартып, республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеяларын тандап алды. Албетте, 30 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген, оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык.
олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар түрдүү деңгээлде таасирин тийгизди. Натыйжада эки президенттин өлкөдөн качып, бирөөсү камакта жатканы, бир нече премьер-министрлердин коррупцияга байланыштуу айыпталышы улуттук оор кайгылуу тажрыйба болду. Ушундай оор шарттарда Кыргызстан ириде коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди жеңе алды. Туруктуулукту, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Ошондой эле жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо үчүн, укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди, беделди сактап калды. Биз бул мүдөлөрдөн тайбайбыз. Кыргызстан быйыл жаңы редакциядагы конституцияны кабыл алуу менен элдин колдоосунун негизинде президенттик башкаруу формасына кайтып келди. Президенттик башкарууну парламенттик башкарууга каршы коюп жүргөн күчтөр бар. Баса белгилеп айта кетейин, жаңы конституция улуттук мамлекетти чыңдоо, коомдогу башаламандыкка чек коюу сыяктуу милдеттерди жүзөгө ашырууга өбөлгө болуп, ошол эле маалда демократиялык багытты улантууга шарт түзөт. Башкача айтканда, демократиялык баалуулуктарды көздөөдөн тайбайбыз. Урматтуу мекендештер, баарыбыздын мүдөөбүз, көксөгөн тилегибиз Кыргызстанды туруктуу, өнүккөн, көп улуттуу калкы ынтымакта жашаган, ар бир жараны өзүн бактылуу жана корголуу сезген өлкөгө айлантуу. Ошондуктан жакынкы 5 жыл аралыгындагы мамлекеттик саясий жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ичара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, ошондой эле жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат. Андыктан өлкөнүн келечегин аныктай турган перспективдүү жана эркин бизнес чөйрөнү калыптандырууга багытталган долбоорлор жана программалар ишке ашырылат. Биз азыркы реалдуулук менен эсептешүүгө мажбурбуз. 2020 жылы пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи 8,6%га төмөндөдү. Азыркы учурда пандемия уланып жатат. Бирок ага карабастан 2021 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономикалык активдүүлүк акырындап калууна келүүдө жана кээ бир тармактарда өсүш болууда. Мен президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир да тыйын жок болгон. Бүгүнкү күнгө чейин бардык мамлекеттер менен чек ара жабык, соода сатык жокко эсе. Албетте мындай учурда салык менен бажы төлөмдөрүнүн түшүшү төмөндөйт. Пандемия менен дагы да болсо күрөш уланууда. Ошондой болсо да экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз акыбалды турукташтыра алдык. Эгерде Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алса, быйыл бир да тыйын карыз албай туруп жагдайыбызды оңдоонун жолун таптык. Финансылык ресурстарды туура колдонуу, кечиктирилгис жана чукул иш-чараларды жүзөгө ашыруу, болочок муундун жаркын келечегине эмитен кам көрүү максатында стабилизациялык фонд түзүп жатабыз. Ал фондко эң аз дегенде 17 миллиард сом каражатты топтоо жакынкы максатыбыз. Пандемиянын кесепеттерин жеңилдетүү үчүн чакан жана орто бизнестерге финансылык көмөк көрсөтүүнүн пландарын иштеп чыгып, жардам бере баштадык. Чакан жана орто ишканаларга үстөгү жок финансылык көмөк көрсөтүү үчүн 6 миллиард сом бөлүштүрүлөт. Андан сырткары, чакан жана орто бизнестерге коммерциялык банктардын кредит беришине шарт түзүү үчүн 24 миллион долларлык гарантиялык фонд түзүлөт. Мындан тышкары, көмүскө экономикадан чыгуу максатында кичи жана орто бизнеске мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери төмөндөйт. Бул эмнени билдирет? Маселен, 15 жумушчу орнун түзгөн ишкерлердин камсыздандыруу төгүмү 17%дан 4%га төмөндөтүлөт. Азыркы учурда тиешелүү жарлыктар жана министрлер кабинетинин чечимдери даярдалып жатат. Салык жаатында чоң өзгөрүүлөр ишке ашырылат. Кыргызстан ак иштеп, салыгыңды төлөп койсоң, бейкапар, тынч жашооңо эч ким кийлигишпеген өлкөгө айланууга тийиш.
Өнүккөн өлкөлөрдө эзелтен бери ушундай принцип уланып келет. Биздин алардан эмнебиз кем? Ошол себептен жаңы жылдан тартып салыктын азыркы түрлөрүн төлөө менен катар салыкты бир эле жолу, бир эле түрүн төлөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Мурдагы учурдагы салык жана базы тармагындагы жат көрүнүштөрдү жоюу, тоо кен тармагын улуттук кызыкчылыктарга жараша иштетүү аркылуу быйылкы жылдын 7 айында эле 12 миллиард сом кошумча резерв табууга жетиштик. Натыйжада бюджетибизден коронавируска каршы дары-дармек жана вакцина сатып алуу менен бирге пенсияларды жана пособияларды жогорулатуунун камын көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештер, өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Айрыкча социалдык жактан коргоого муктаж үй бүлөлөрдүн акыбалы кабыргамды кайыштырат. Азык-түлүк баалары пандемиянын кесепетинен дүйнө жүзү боюнча көкөлөгөн азыркы заманда мен социалдык жактан коргоого муктаждардын көргөн күнүн, көйгөйүн күн түн дебей эсимден чыгарбай, көңүлүмдө түйүп келем. Аларды багып алуу менин милдетим. Кыргыз эч качан жетим жесирин кортутчу эмес. Орточо эсеп менен 200 миңдей үй бүлө жакырчылыкта күн кечирүүдө. Мен алар үчүн жоопкермин. Ошондуктан эң алды менен ошолордун жашоо шартын жеңилдетүүнүн жолдорун таптык. Маселен, 2009 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жөлөк пулдун көлөмү 4000 сомдон көтөрүлө элек экен. Октябрдан баштап 6000 сомго, жаңы жылдан баштап 8000 сомго көтөрүлөт. Ал эми ата-энесинин экөөнөн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулунун өлчөмүн 2022 жылдын 1 январынан тартып 3 эсеге жогорулатылат. Кыскартып айтканда, социалдык колдоого муктаж жарандарыбыздын айрым категорияларына социалдык колдоо көрсөтүлүп, социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү 2021 жылдын 1 октябрынан баштап 50%, 2022 жылдын 1 январынан баштап 100%га жогорулайт. Ошондой эле ушул жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексация болот. Ардактуу кыргызстандыктар, экономикалык ыкчам өнүгүүнү камсыздоо үчүн биз алдыбызга башка дагы бир катар амбициялуу пландарды койгонбуз. Кыргызстан энергетикалык потенциалын колдонуу үчүн ири жана кичи КЭСтерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруунун үстүндө активдүү иш жүрүп жатат. Кыргызстан географиялык жактан жол туңгуюгунда деген ырастоо жаңылыш. Андыктан биздин патриот адистерибиз өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатуу жаатында жан үрөп иштеп жатышат. Өлкөбүздүн шартын эске алып, Манас, Тамчы, Ош, Баткен эл аралык аэропортторунун потенциалдарын арттыруу максатында мультимодалдык жүк ташуучу авиахаттарды түзүү, индустриалдык соода логистикалык комплекстерди куруу негизги пландарыбыздын тизмесинде. Ири объектилерди мамлекеттик жеке өндүрүштүк инструменттер аркылуу колдонууга берүү, тез арада инвестициялык фонддорду түзүү жана ишке киргизүү экономикалык жактан оңолуунун өбөлгөсү болот деген ишенимдебиз. Азыркы учурда тиешелүү жарлыктар жана министрлер кабинетинин чечимдери даярдалууда. Региондордогу тырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу тез арада чек ара аймактарыбызды бекемдеп, көзөмөлдөө ишин активдештирүүнүн зарылдыгы күн тартибинде турат. Кыргыз баласы абалтадан жоокер келет. Ата-бабадан калган өнөрдү унутпай, аны аздектеп өөрчүтүү керек. Андыктан Кыргыз армиясынын курал-жарагын жана аскердик техникасын тез арада толуктап, аскердик күчтөрүбүздүн күжөрмөндүүлүгүн жогорулатуу учурдун негизги максаты деп эсептейм. Биз коңшулар менен болгон ынтымак мамилени аздектейбиз. Стратегиялык өнөктөштөрүбүз, союздаштарыбыз жана дос мамиледеги өлкөлөр менен кызматташтыкты мындан ары да ар тараптан өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Өлкөнү өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири бизнес жана инвестициялар үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү экендигин баса белгилегим келет. Бул багытта кардиналдуу экономикалык реформаларды, анын ичинде фискалдык, транспорттук жана логистикалык, ошондой эле тышкы соода саясатын өнүктүрүү боюнча реформаларды ишке ашыруу башталды. Ошол эле учурда санариптик мейкиндикти түзүү өнүгүүнүн маанилүү компоненти болуп эсептелет.
санариптик мейкиндик өз кезегинде туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Биз мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашырууга кириштик. Социалдык коргоо деңгээлин, билим берүү жана квалификациялуу кесипкөй кадрларды даярдоо, сапатын көтөрүү милдети менен алып урушуп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калкым, мен сиздерге ишенимдүү түрдө баса белгилеп айта кетейин. Кыргызстаныбыздын ар бир жаранын сапаттуу билим алууга, татыктуу жашоого алдыдагы 5 жылдыкта сөзсүз жеткиребиз. Бүгүнкү улуу тарыхый күнүңөр менен дагы бир жолу куттуктаймын. Жергебизде ар дайым манас урааны жаңырып турсун. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Ура! Memleketimizin ağabey iklimliğinden doğumsuzluk yapmasında Anın ağaçeklerin işlerinde doğru sürecinin kurtulduğu harbi ağızların ilk muhalinin kurumda durduğu Jangan
президент партияның келешегі, жоғарғы әскери салтын қуаттырушылар, Советтер Союзының батыры генерал-лейтенант Мамлют Сөнбеков атындағы Қырғыз Республикасының құралды күштерінің әскери салтары өтуді. Арабтың ұлттық жетекшісі әскери институтының басшысы Руслан Абдулкеев. Арабтық есепте оқудағы жетістіктері жөнінде жүріп құрылымдық басшыларға Askeri İnstitutu'nun ilk başkanı Mayor Aslan Bekov kanalda kuruldu. Bu olayında bu görüşmenin uzunları var ve Moğol Kışları'nın askerleri getirdiler. Arap'ta tuttu ileride zamanları var ve bu
уникалдуу болсалар, екінші парадты кезекте милиция майоры Ильичбек Асанбаев жетектеуде. Asker muzikantları Anadolu ayağının asker teknikası ödüğü için sunuldu. Paradlı muzikal koştuğunu Bişkek garnizonunun biriktirilgen askerlik orkestri iştaşıdı. Asker orkestrlerinin armiyada özgüç oldular. Alardan gücünlerinde saltanatlı yürüyüşlerdi başlaşıyor. Bayraklı ve şanalarda kansızlık негізгесе бүгінгі қызметте жауапкерлердің көшірмелі рухын көтерді. Baş ayakta sizler bölümünün ilginç bölümlerine açar. Asker teknikalari ko'rsatiladi. Undan keyin janodan ayanqlar kelib жатышат. Askerlik paradga qo'yilgan ministri Talabek Umraliyev yetakchilik qilib, ana qurolli kuchlarning boshqa Sadir Japarov qabul oldi. Hozir unda zo'rtilgan texnikalarning paradi boshlandi. Sizni efirdan alstirmay turibmiz. Болғанышдар колонасы БМВ-2 askerlerin gücünün konağısı takıda. Ağırlısı cumhurların cumhurlu kurulu çılgınlıklarına benzeyen БМВ-2 unası başkanlarına kişinin büyük yönetiyorluğu da tutuldu. Armiyada sen Xudoy bir o'rin qo'yish kerak.
Yeni soğukluğun Gaziantep Avtoması, özlük korkucuna bağlı haracatların taşıyıcı araba. Başlıca, güçlü gücüne çok kalıcı arabaların biri ayrılma. Aramızın yürüyüşü, aradan korkaktan korkuğa düşürülür, askeri fikir katılanda. Gücünün müdürünü tutan, gücünü hareket alanlar bu hareket alanlar hareketin aslan çorundan korkuğa düşürülür, gücünü hareket eder. Aradan korkaktan korkuğa düşürülür, askeri fikir katılanda. O birlik olaylar zaman ayırıyorlar. Ayakta, sağ-sol, zihirli radyalı kompleksleri, vücudu başkanı kanatları tuttu ödül aracılar. Ayağından marktan yakından kadar marktan reklamını geçiyor. Ağzından bağımda aradan Ağlarla savunmalı uçtuğun kanatlar esirine girişir, uçsuz uçuşun kanatlar koştu. Özgürlüğü 23 milimetre Z-10 23 zihnetlik ormanlarında. Askerlik yılın kazanımı olmasının özgürlüğü olduğu bazalarından politik doğru söylüyor. Askerlik kazanımı aslında olmasının polkovnik Timur Madrid'in konuşuyorlar. Bu sırada İdil'deki o askerlik kazanımı Sizlerin nazarınızda, Trabzon'un bazısında S-10 canı özgürlüğü Vazdika artilleriyanın ormanları başlığında. Adalar gücünün askerlik var. Cüyos gücünün mağazı BMW bildi. BMW eğitimcine hıcır çekip hakkasını başlık bileceğim. Bayan özgür kuralında bu güzel kuruluşları yürütüyor. Bir askerin Askerliği iddiasına girişiyor. Oramız Respublikası'nın Ulusuzluk Memleketlik Memleketleri Çevre Uzmanlığı Teknikası Seyirtay. Ruhuluk tablolarının sağlanması Lehir yolunda gücünün artışlığı için memleketlik etnik
Кыргызстанның ээси майор Учхон Такеров башкарып келеді. Болар, жарым құралдарын байрағы шарағашылардың түрлерімен жатуға өзінің жұмылдыру күштігі маневрлығымен айырылған. Şegarada kaytarıda gözü çalışmalardan korkuyor. Мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн 31 августта Борбордук аянтта эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу парад өтүп жатат. Дагы мамлекет башчы жана ошондой эле мурдагы президенттер, шаар тургундары катышууда. Атайы салтанатка атайы оор техникалар жана ошондой эле ат чаңдар дагы келе жатканын көрүүгө болот. Elin var, gülüm çıksan gün çıkıştan. Celim var, berekeli, nurlu ufuktan. Önüm var, jete durgan yer yüzünü. Günüm var, canlı kurak Kırgızstan.
30 yıllık mağaretimiz kutlu olsun. Uyduğumda yaşlıdır kuş olsun. Demimizge ay koyulmaz dem koşup, önümüzge vakit degen kuş olsun. Alatoğlu hayatında ülkemizdeki emekçilerden eldik paradı. Аны құлағы тастан қош қылған, құрама жиып жүрт қылған қадырма бабалар баштап келеді. Алды жақта Қырғызстанның қызыл туысын желбірете көтерген ел сырғаны. Ақбуасын демеген Айкөл Манас. Баштап Манас ашыл берді шағата, бақай қосылып қаны кейді қатарға, қызыл туылы желбіретіп ел сырға, Kırgızistan çıkarttı yol safara, Şengiz Manas, Tengiz Manas, Ayköl Manas. Asmandağı ayda çöpçep bilimi, altın cipten bolsun meyli dili. Ayçı, kana, aylanayın tutman cür, Alatoğlu'nun vardı başka, bilgin. İlim bizim keşke hadacılara, bizdikilen büyük doğru tavlar. Kaysıgına en karışanları var, Aysalarımız talan, menen talanı var. Cevapı gördüm, gürgünde ölümdeydim. Önürüm kançağı madaniyat öküldür tosualı. Oçurda madaniyat tarmağında 12.500 hizmetker emgektiler. Mal düğünümüz, can düğününü saktaylı, can düğünümüz önür bol jatpaylı. Barktay verip tiri üstünde gözdün, barçın kuştay, talantardı taптайлы. Önürün örgü çöpkanlarga urban, urra! Ölür bozdur, ötkür kılıçımızın değil, Cumhur olup sapıka bir yok müzik Yürekten kandıran etme olmam, bir cürüğün izlik girip şimdi. Yaşasın düğünün cüretleri, urra! Madaniyat öküldөрүнүн парады болуп жатат. Madaniyat, madaniyat жана искусствосы жок аң сезимди коомду элестетүү мүмкүн эмес. Андыктан Орду шаарыбызда жайгашкан Абдулас Мадыбаев атындагы Кыргыз академиялык опера жана балет театры, Чыңгыз Айтматов атындагы Орус академиялык театры, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы, Муса Жанғазиев атындагы Куурчак театры жана башка көптөгөн маданий борборлор биздин өз алдынча эл болуп, өнүккөн өлкөлөргө тең болуп жүргөнүбүздүн айыптын күбөрсү. Akbay gücü tarafından jatkanda, Alatoğlu'nun altını da baktırsa, Aytmatov'day incikliği kötülüyorum saymasınlar, Ata yurttu almışlar asmanda. Akıl ruhu getirir, ödür ruhu getirir, urra! Madaniyat örgüçün sağımçılar, martabası ülkümüzdün ardılar, ölür bozdur, Kırgız yüzünden üç köy, gün, tün canıp durgan şamçırak, el büyülesin bayılgan, yer büyülüğü tanıtkan, dağıtlarga tazim, urra! Türk'ünün önür bozduru. Önür bozdur, ön kırılış bizindey, Joker olup sapka bir ok dizindey, min jürüktün kandıran dep soğusunun, bir jürügün eziklilik yüzündey. Yaşasın Jarakmasa, önür bozdur, urra! Doğru, büyücü gördüm.
cengi örgütleri köpüy turgan kanunun kadri öğrenmeden konservatoriyanın kayıtını ödedi. Башқұртстан, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстанда өткен ел аралық театрлық фестивальдарға қарсы қойылған спектакльдері мүмкін деп табылып, жоғары сыйлықтарға арызған. Ең башқысы ол ұлттық мәдениеттің жана қырғыз тілінің қорғауы болып келген жана болу. Мұрасылар алмашылығы сандында арманы көпсідағы артистер қарман болып қала беретін қалпында. Өнерлі, өлбек, ұра! Массалық малымат қаражаттары өтуді. Қала беретін бағасына, жашай ерен қолында, Оңдық телерадио беру корпорациясы, Қырғыз фильм киностудиясы. Учурда Советтер Союзунан емес, бүтүндөй аалды кагылган Кыргыз кереметин жараткан. Жашасын Кыргыз киносу. Ура! Аталган баш байкөзү дейдилер. Ожон кулдай кереметтин чыгып, көбүрөсүн элибиздин. Кызыландар өткір болып қылыштан, қырандығы жүректерді жылықтан, желбенетіп, қызыл туысын мекенден, ел аралық аренаға шығышқан. Абақта көпін призатық машашаны біз, жалын жүрегі балған білік азаматтарға сүйттен керген. Өз кезінде Қырғыздың осы көкіліккен олимпиадалық чемпионлар Андрей Космолин, Татьяна Белокова, Александр Мельников, Александр Белов, Сапатулов, Мамадар қызылары спорттың үйінілерінде ең тамақтай басылынады. Эзиттедері спорт жолы сайдала, еркеліктер ажмамыз қашайдала, еркектері өзінің қол жаштырға, өтіші бекеттіға айдала. Артыгер қалам ойы, Қырғыз спорт жерлеріне тән ұра! 21 жылы Японияда өткен дүниелік олимпиада ойындарында бәйгелік орындарға ие болып, еліміз тағы бір жыл сыйлыққа бөлінді. Қыз-келіншектер күресі бойынша Қырғыз Республикасының спорт шебері Айсұлу Құдыбекова күміс медальді. Елорда деңгейдегі спорт шебері Мейірім Жұманазарова қола бәйгені. Грек-ринг күресі бойынша Елорда қарашыдағы спорт шебері Абдул Махмудов күміс медальді жеңіп алды. 30 yıl içinde 12 sportluk iyilikbizim 145 milli ulanımıza tarih tabiatı.
2296'a çeyin geçip bilim alma balığının sanı 949 bin 1.350.000 okuyuculuğuydu. Gidip olsa çok bilimli duvarı, muhaliflerden bağıp vergen oralı, gülüvüzsün okuyucular mektep. Gelecekti sınav. Yaşlar Niye bu soğuk açın? Başarmışlar. mezgilinden kalışmasın. Urra! Aylarga tazim urra! Biz biraz bizi düğünürdüğümüz sanılırız, sabahına kullananlar yapalım. Savundan sabahlığa erişir, tolsuyla siz tut bildiğinizi, aklın acıyor, Кызматты говорит Медиалык агенттигинин көрүүчүлөрү өтүндү 31 августта Борборголадагы ала тоо аянтында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өтүп жатат. Ага мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков, президент Садыр Жапаров, жашоодо саясатчылар, министрлер, жашоодо шаар тургундары катышып жатат. Иш-чаранын башталышында атайын аскердик парад уюштурулду. Азыркы тапта маданият, искусство өкүлдөрү парадтан өтүп жаткан чагы. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк күнүнө арналган салтанат кечинде концерттик программа менен уланат. Анда министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов кыргызстандыктарды куттуктайт. Концерттик программа менен коштоп, жана ошондой аягында атайын салют алат. Белгилей кетсек, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алганына 30 жыл толду. Баардыгыңыздарды эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз азыр эфирге жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.